Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Бүгүн биз сүрөттөрдүн форматтары жана вектордук графика боюнча таанышабыз. Негизинен сүрөттөрдүн өзүнүн бир форматтары болот. Ошону биз азыр код түзүп, практика жүзүндө ишке ашырып көрөлү. Мен албетте ал ссылканы сиздерге калтырып коем. Ошол ссылканы көчүрүп алсаңыздар, ушундай бир проект бир түшүп алат. Мисалы, бир папка түшөт. Мисалы, MyWeb'ти ачып көрөйүн. MyWeb'те биз бул жерде биз graph деген бир папка. Бул жерде img, бул жерде сүрөттөр бар. Жана ошондой эле index.html. Мен бул ушул файлды, могул папканы ушул видеонун алдына ссылка алып калтырып коем. Ошону бассаңыздар скачать болот. Ошону эле ошол папканы эле ушул жака таштап иштетсеңиздер болот. Эми биз breakfast өзүбүздүн кодубузду ачып алабыз. Бул жакта ушундай эле код, графика ушундай болуп сиздерден чыгат. Эми ошондой эле MyWeb'тен дагы графтын бул жакка бир форматын көрүп алайлы, чогуу. Так, бизде ушундай код көрүнүп турат. Эми буну туруп алабыз дагы. Эми жазып көрөбүз, эми иштетип көрөбүз. Эми иштетип салабыз. Биз бул жерде сүрөттүн кодун билесиздер. Биз бул жерге бир сүрөт жазып көрөлү, бадинин ичине, билесиздер. Так, сүрөттүн коду img и cs менен берип алабыз. Бул папканын ичинде, ошол папканын ичинде биз биринчи бир сүрөттү алып алайлы. JPEG 3 алайлы дагы. Эми текшерип көрөбүз. Alt и дагы бир сүрөт алып алайлы, ошого эле жанаша. img cs окей. Эми бир сүрөттү көрөлү. Тест кылып көрөбүз. Alt. Эми иштетип көрөбүз. Бул жакта көрүп тургандай, биз бул жака азыр сүрөттү берип алдык. Биринчи сүрөттү көрүп турасыздар, бул JPG форматында, ал эми бул экинчи сүрөтүбүз, бул PNG форматында. Бул PNG форматында деген бул артындагы фон жок, бул бир эле өзүнүн чисто сүрөттүү гана деп аталат. Бул эми PNG форматына көбү түшүнсө керек. Бул эми JPG-де артындагы уже могул фондор полный бар. Ал эми бул PNG-де жок. Биз ушундай кылып түшүнөбүз бул PNG-ни. Эми дагы бир форматын алып көрөбүз. Мисалы, бунун айырмачылыгы, мисалы, бул PNG-ни көпчүлүк учурда биз колдоно албайбыз. Себеби эгерде биз ушул дарак сүрөтүн биз PNG форматында өткөрө турган болсок, бул жактагы файл аябай эле чоңоюп кетиши мүмкүн. Мисалы, азыркы учурда так, бунун немесин көрөбүз. Канча кбайт экен? Бул 100 кбайт, бул аз эле, бирок бул деле 253 кбайт, бул айтат жакшы эле деген орточо да болот. Эгерде биз ушул сүрөттү, ушул сүрөтүбүздү PNG форматында өткөрө турган болсок, бул PNG форматында биз аябай эле 1 мегабайт же болбосо бир чоң форматты ээлеп калат, сайтыбызга нагрузка түшүп калат. Ошондуктан сайтка JPEG же болбосо эси жок эле GPH деле колдонсок болот. Мисалы, азыр биз дагы бир код жазып көрөлү. Мисалы, бул мындан алына. Бул жерге именно ушуга окшош эле кодду жазып көрөбүз. img аха. Эми бул жерде эси жок. GPH. Окей. Көпчүлүк сайттарда ушул эки эле формат колдонот. Эгерде бир сүрөттү көчүрүп көрсөңүздөр, JPG же болсо GP жөн эле G'си гана жазылат, Эси жок. Эми азыр сохранить этип көрөбүз. Мынакей экөөнүн айырмасы деле жок. Болгону ушул форматына эле көңүл бурулат. Эми экөөнүн размерин көрөбүз. Свойство бул 253 кбайт, эми бунуку көрөбүз. Page 268, экөөнүн айырмасы деле жок. Ушул эки
форматта гана колдонуңуздар. Дагы бир формат бар, азыр тест кылып көрөбүз. Мисалы мону өчүрүп көрөлү. Эми биз мисалы мен могул PNG форматына дагы бир силерге бир түшүнүк берейин. Мисалы азыр дагы текшерип көрөбүз перезагрузка. Эми биз бодинин өзүнө эле стиль менен стиль бере алабыз. Стилге мисалы background color ушунун өзүнө эле CSS улубайлы, ушул жактан дагы берсеңдер болот. Мен мурунку сабактарда дагы айтканмын CSS боюнча. Эми background color эмес, red кылып көрөлү. Red кызыл. Бул арттагы фон уже мен кызыл форматта бердим. Бунун артында уже жок. Бул PNG формат. Ал эми да болсо уже JPG. Ушундай маанисин алса болот. Эми биз бул жерге green деп көрөлү. Green, black бар. Азыр текшерип көрөбүз. Уже бул артындагы фон уже полный өзгөрдү. Мисалы black кылып көрөлүчү, өзгөрөбү экен, кандай болот экен. Black деп. Да, уже караңгы фон. Биз буну green кылып көрөлү. Green. Green. Эми бул background color'ды мен аз колдонбойм. Ошондуктан буну бул сүрөттөрдү жазып өзүңүздөр тест кылып көрүңүздөр. Кандай бир форматтарга өзгөрөт экен. Эми мен азыр дагы бир кодду тест кылып көрөм. Эми биз биздин кийинки сүрөтүбүз бул PNG форматы менен CVG форматын колдонуп көрөбүз. Бул экөөнүн кандай айырмачылыгы бар жана буларды кайсыл жерде колдонобуз, ошол жөнүндө кичине маалымат бере кетем. Андыктан бизге сөзсүз түрдө сүрөттүн кодун ачып алабыз. img бул жерде мен PNG out, окей. Эми текшерип көрөбүз азыр. Да. Түштү сүрөтүбүз. Эми кийинки сүрөт ушуга окшош эле форматы болгону. Немеси башкача. img бул жерде cvh alt. Бул alt'ты жазбай деле койсоңор болот. Болгону эми бул өзүн ушул жерге, мисалы бул жерге кандайдыр бир немени жаза турган болсок, мисалы сиздерге мен түшүндүргөмүн. Мурунку сабактарда көрсөңүздөр болот сүрөттүн коду боюнча. Азыр биз так height көрөлү бул жака 128. Экөөнү окшош эле кылайлы. Ошон үчүн height 128, окей. Текшерип көрөбүз. Экөө размери окшош. Экөөнүн мисалы кандай бир айырмачылыктарын көрүп жатасыздар. Бул жерде экөө эч кандай айырмачылыгы жок, экөө тең окшош эле фон болуп турат. Эми биз бул жерде height бул размери да, мисалы биз бул жака размер берсек, бул чоңоюп кете берет. Ал эми бул жака болсо alt'ты сиз мурунку сабактарды көрсөңүздөр түшүнөсүздөр. Бул жерге эмне жазыш керек? Если биз буну мисалы могул alt'ты жазбай деле койсок болот, бул иштей берет. Эч кандай кыйынчылык бир немеси жок. Болгону ал alt өзүнүн бир кызматын аткарат. Ошондуктан бул жерге мен өзүм сөзсүз түрдө колдоном. Эми height бул форматы сүрөттүн чоң. Эми мисалы бул жерден биз примерно бир 208 кылып көрөйүн. 208. Эми размерин көрүп жатсаңыздар керек. Бул жерде PNG форматы уже мындай жатканда анча көрүнбөй жатат да, бул же blur болуп турат. Уже форматы бузулуп кетти да, бул PNG формат PNG-нин. Ал эми бул жерде SVG-нин форматы бул эч кандай бузулбайт. Бул жерге сиз кааласаңыз буну 1000 кылсаңыз дагы бул эч кандай код, мындай жатканда качествосы эч кандай бузулбайт. Ал эми бул PNG-нин качествосы дагы бузулду. Кийинчерээк мисалы JPG болсо ошону койсоңуз деле качествосы бузулуп калышы мүмкүн. Ошондуктан мен ошол форматты колдонушуңуздарды сунуш берем. Бирок буну биз кээ бирки гана жерде колдонобуз. Себеби бул бардык эле жерде колдоно бербейбиз. Буну азыр мен айтып берем. Мисалы азыр биз дагы бир чоң форматта кылып көрөлү. 408.
Бул жерде көрүп жатасыздар, бул вообще эле уже качествосы бузулуп калды. Эми бул качествосы вообще тунук. Мисалы бул кандай размерде жазбаңыз, бул качество эч кандай бузулбайт. Мисалы iPhone телефондо болсун, же болбосо бир кандайдыр планшетте болсун, мисалы бул сүрөттү койдуңуз, ошол жакта да уже бузулуп калышы мүмкүн, адамдарга анча көрүнбөй калат. Ал эми буну койсоңуз, бул iPhone'да болобу же башка телефондо болобу, баардыгы ушундай качественный форматта чыгат. Эми биз мисалы бунун айырмачылыгын айтайын. Эми биз бул PNG'ни мисалы логотиптерде колдонобуздар. Мисалы бир сайттын бир кандайдыр бир логотипинде колдонот, ошондон бул PNG'ни ошого колдонот. Ал эми бул SVG'ни дагы логотипке колдонуңуздар. Бирок мен экөөнүн эң жакшысы ушул SVG форматында колдонуңуздар деп кеңеш берет элем. Себеби бул логотип жакшы болсо адамдарга көрүнүшү дагы бир өзгөчө болот. Саламан. Код. Бул жерде бул SVG'нин азыр биз кодун көрүп көрөбүз. Бул кандай бир форматта. Мисалы биз мынау сүрөттөрдү, именно ушул сүрөттү биз SVG форматына өткөрүп кылышыбыз аябай эле кыйын болот. Же болбосо бул мегабайтты чоңоюп кетет. Ошондон биз буну только логотипке гана колдонобуз. Азыркы учурда буну только логотипке колдонсок эч кандай размерди албайт и ошо бул качественный болуп турат. Эми биз бул SVG боюнча кийин дагы биз уже кийинки кандай бир дагы келе жат алдыдагы сабактарда биз логотип коебуз. Ошол логотиптерге ушул форматты сөзсүз түрдө колдонобуз. Ошондуктан ушуну эсиңиздерде сактап коюңуздар, SVG. Эми биз азыр могул сүрөттөрдүн форматын көрөбүз. Мисалы AMG формат сүрөтүм. Эми могула биринчи сүрөт. Сүрөт. Ал эми SVG'нин коду болсо мындай болуп ачылат. Аябай эле бул бир татаал. Бул жерде өзүңүз өзгөртсөңүз болот, бирок буну бир кандайдыр бир түшүнүк болуш керек. Бул жөнүндө SVG боюнча дагы түшүнүк болуш керек. Бул сүрөт, бирок сүрөттүн коду ушунчалык бир чоң форматта. Аябай эле бир ушундай бир өзүнүн шрифттелген бир коддору бар. Мисалы мен PNG уже ачып атат сүрөттүн немесин. Ал эми бул SVG бул ачпайт. Уже бул браузерде гана ача алат. Бул жакта өзүңүз кодду өзгөртсөңүз болот, бирок ушул жөнүндө өзүңүздө бир кичинекей бир маалымат болуш керек. Ушуну бир өзгөртүп, кандайдыр бир жерлерине койсоңуз болот. Так, бул жерде биздин сүрөтүбүз бар. Так, биздин сүрөтүбүз бул жакта бар. Так, чогон айырмасы жок, Окей. Ушул сүрөттүн кодуна түшүнүңүздөр деп ойлойм. Кайсыны биз көп колдонсок болот экен, ал эми кайсыны биз колдонбосок дагы болот экен. Бул мисалы бул мисалы так. Бул комментарий жазып коебуз, формат. Так, формат. Логотип. Бул жерде мен могул комментария бергеним себеби бул неме десек дагы болот. Кандай десем, бул жерде мисалы бир кандайдыр бир сүрөткө бир мисалы ушуну кийин адашып кетпеш үчүн алдына өзүңүздүн бир мындай айтканда бир комментарий жазып койсоңуз болот. Бул бир гана разработчиктерге өзүнчө бир маалым. Мисалы биз азыр бул мисалы могул жазганыбыз бул немеге чыкпайт, браузерге чыкпайт. Бул өзүбүзгө гана көрүнөт. Мисалы азыр мен бул жерде болдум, бул жака эч кандай чыкпайт. Бул өзүңүзгө гана кодду ачабыз, элеп белги, сызча өзүбүздүн сөзүбүздү жазып, кайра сызча чыгып коебуз. Болду ушул комментарий. Ошол бүгүнкү сабак ушу менен аяктады. Кийинки сабакта буюрса таблица менен иштейбиз. Эми таблицалар мындан бул жагына уже сабактар кичине кыйындашат. Ошондуктан ар бир сабакты болбоду дене бир 2 же болбосо 3 жолу көрсөңүздөр, кыйла түшүнүк пайда болот сиздерде.
Мен ушул могул готовый проектти мен ссылка кылып таштап коем, ошол жактан көчүрүп аласыздар.